Саламатсыңарбы, кымбаттуу 5-класстын окуучулары. Кутман күнүңөр менен. Бүгүнкү сабактын темасы топонимика. Сабактын максаты топонимика эмнени үйрөтөөрүн билишет. Жер суу аталыштарынын өзгөчөлүктөрүн таанып билет жана салыштырат. Туулган жердин топурагы алтын дегендей, ар бир жердин аталыш аттары бар. Жер суу аталыштарынын сырын кайсы илим үйрөтөт? Топонимика эмнени үйрөтөт балдар? Топонимика грек тилинен которгондо жер аттары дегенди билдирет. Ошондуктан топонимиканы көп учурда жердин тили деп дагы аташат. Топонимиканын жардамы менен көптөгөн жер суу аталыштарынын тарыхын билип алууга болот. Анда айрым аталыштардын тарыхына чогуу саякат жасап көрөлү. Кыргызстандын Борбору Бишкек шаары Чүй облусунда жайгашкан. Борбор шаарыбыз Бишкектин аймагын адамдар эң байыркы заманда эле мекендешкен экен. Ала Мүдүн кезтеринин жанынан табылган таштан жасалган эмгек куралдары, азыркы мезгилге чейин сакталып калган дөбө мүрзөлөр шаардын айланасында биздин заманга чейин 5-4 миңжылдыктарда эле адамдар жашагандыгын далилдейт. Айрым маалыматтар боюнча 18-кылымда Солто урусунун Чаа тукумунан чыккан Бишкек аттуу баатыр адам ушул аймакты жердеп, коргон куруп, журтун душмандан коргогон экен. Бишкек баатыр каза болгондо сөөгү борборубуздагы азыркы Жибек жолу көчөсүндө жайгашкан мечиттин айланасына коюлуп, күмбөз курулат. 19-кылымда Кокон хандыгы Чүйөрөнүн басып алып, жергиликтүү элди башкарып туруу үчүн бир нече чептерди курдурган. Чүй өрөөнүнүн борбордук бөлүгүнө курулган чеп Бишкек чеби деп аталган. Чептин айланасында пайда болгон айыл Бишкек кийин Россия империясынын учурунда бурмаланып Пишпек деп аталат. 1878 жылы 29 апрелде шаар статусуна ээ болуп, кийин Чүй өрөөнүнүн борбору болуп аталып калган. 1926 жылы Пишпек шаарына советтик көрүнүктүү полководец, мамлекеттик ишмер Михаил Васильевич Фрунзенин ысымы берилген. Ал Пишпек шаарында 1885 жылы туулган. 1991 жылы мурдагы тарыхый аталышы кайтарылып, Фрунзе кайрадан Бишкек болуп аталып калган. Кыргызстандын түндүк чыгышында тоо арасынан орун алган Нарын деген шаар бар. Ал тарыхта ар түрдүү аталыштар менен кездешет. Нарын дарыясынын жээгинде жайгашкандыктан Нарын деп аталып калган. Монголдордун үстөмдүгүнөн кийин Нарин, Нарингол деп аталган. Монголдордун Нарын деген уруусу Нарын дарыясын жээктеп жайгашкан. Ошол уруунун атынан дарыя, кийин шаар да Нарын деп аталып калышы мүмкүн. Кыргызстандагы эң байыркы Ош шаарынын тарыхына саякат жасайлы. Ош шаарына 3000 жыл болсо да, анын аталыш себеби тактала элек. Уламыштар шаардын пайда болушун Сулайман пайгамбар, Александр Македонский менен байланыштырат. Шаардын Ош деп аталышы жазуу даректеринде 9-10 кылымдардан бери кездешет. Ал убакта Ош чоңдугу боюнча Фергана өрөөнүндөгү 3-чү шаар болгон. Ошондон бери Ош шаары өзүнүн аталышын сактап калды. Жер суу, тоолордун аталыштары эмнени баяндайт? Шаар аталыштары сыяктуу айыл кыштактар, ар бир жердин, суунун аталыштары дагы тарыхтын жандуу күбөсү боло алат. Кыргызстандын түндүк чыгышынан орун алган кереметтүү Ысык көлүбүзгө саякат жасасак. Ысык көл тарыхта түрдүү аталыштар менен аталып келген. Ысык көл, Жылуу көл, Туз көл, Жыт көл,
темирлүү көл деген аталыштар менен аталып келген. Ысык көлдүн тереңдиги дүйнөдөгү көлдөрдүн ичинен 4-чү орунда турат. Эң терең жери 700 метрден ашыгыраак. Ысык көлгө 80ден ашык суу кошулуп, бир дагы суу агып чыкпайт. Ысык көл эс алуучу жай, туризмдин борбору. Кыргызстандын түштүк батышында Арстан баб орун алган. Орто кылымдарда жашап өткөн Арстан бабанын ысымы менен байланыштырылат. Арстан бабта дүйнөдөгү эң чоң жаңгак токою орун алган. Өз убагында Александр Македонский Арстан бабтан жаңгакты көрүп, аны Грецияга алып барып эктирген. Натыйжада дүйнөгө грек жаңгагы деген ат менен тарап кеткен. Адам ысымдарын алган жер аталыштары. Кыргызстанда 19-кылымга чейин адам аттары менен аталган айыл кыштактар сейрек учураган. Россия империясынын тушунда орус падышаларынын атынан Александровка, Георгиевка, Дмитриевка, Новопавловка, Романовка деген кыштактар пайда болгон. Совет доорунда Ленин, Калинин, Сталиндин улуу ата мекендик согушта эрдик жасаган жердештерибиздин ысымдары Кыргызстандын көп жерлерине ыйгарылган. Мисалы, Шопоков айылы, Чолпонбай айылы. Кыргызстан өз эгемендигине ээ болгондон кийин айыл кыштактарга, шаарларга, көчөлөргө адам ысымдарын ыйгаруу салты күчөгөн. Ысык көлдүн жээгинде Санташ деген жер айылдын четинде үйүлгөн 2 таш дөбөнүн атынан коюлган. Эл арасында айтылган уламышта ошол жерге Амир Темир аскери менен Чыгыш Түркстанды каратып алууга бара жатып токтогон. Эртеси жолго чыгарында ар бир жоокерине бирден таш алып таштоосун буйруган. Ташталган таштардан дөбө пайда болот. Кайра кайтканда жоокерлери дөбөчө болгон таштын жанына кайра таш ташташат. Мурдагы дөбөчөнүн теңине жетпеген таш үйүлөт. Амир Темир бул согушта канча жоокеринен айрылганын көрүп, кайгыга баткан. Бара-бара ал жер Амир Темирдин жоокерлеринин санына байланыштуу Санташ деп аталып калган. Эл арасында жогорудагыдай уламыштар көп учурайт. Тарыхты окуп үйрөнүүдө жер суу аталыштары тууралуу элдик уламыштардын дагы мааниси абдан зор. Сабактын жыйынтыгында туулган жерибиздин ар бир булуң бурчунун тарыхый бай кереметтерин ачып көрсөтүүбүз керек. Үйгө тапшырма топонимика деген теманы окуйсуңар. 68-беттеги схеманы толтурасыңар, өзүң жашаган аймактын эмне үчүн мындай аталгандыгы тууралуу схеманы толтуруп WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Сак саламатта болгула, кымбаттуу окуучулар.